Түз эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы саламатсыздарбы? Туркияда жер титирөөдөн каза болгондордун саны 12.391 адамга жетти. Бул тууралуу Туркиянын өзгөчө кырдаалдар боюнча башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык ал эми табият кырсыгынан жабыркагандардын саны 62.914 адамды түздү. Кырсык орун алган аймакта жалпысынан 22.277 издөө куткаруу кызматкери, анын ичинде Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 67 кызматкери иш алып барууда. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жук Туркия жана Сириянын аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир нече шаар кыйраган. Кийин жер титирөө дагы кайталанып, анын күчү очогунда 7,6 балга жеткен. Жогорку кеңештин депутаттары 2 күндүк эмгек акысын Туркиядагы зилзаладан жабыркагандарга которот. Бүгүнкү жыйындын башында эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев Туркия Кыргызстан үчүн тууганчылык жактан эле эмес, саясий жактан да өнөктөш экенин белгилеп, социалдык тармактар боюнча көп жардам берип келгенин айтты. Мындан улам депутаттарды 2 күндүк маянасын Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан ачылган банктык эсепке которууну сунуштады. Вице-спикер Жамиля Исаева аталган демилгени добушка коюп, депутаттардын баары колдоп беришти. Бүгүн 9 февралда Туркиядагы жер титирөө болгон аймактан 22 кыргызстандык Астанага эвакуацияланганын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлаган. Кыргызстандын жарандарын Казакстандын атайын коллегиясы алып чыккан. Астанада аларды элчиликтин кызматкерлери тосуп алышты. Аэропортто ысык тамак уюштурулду. Учурда аларды Кыргызстанга унаа транспорту менен жөнөтүү маселеси иштелип чыкты. Ошол эле учурда ымыркайлуу жаран үчүн Бишкекке аба каттамы уюштурулган. Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун жеткире иштеп чыгуу боюнча жумушчу топту түзүү жөнүндө тескемеге кол койду. Жумушчу топ 2023 жылдын 1-июнуна чейин мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарышы керек. Жумушчу топту президенттин администрациясынын президенттин жана министрлер кабинетинин укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы жумушчу Мурат Укушов жетектейт. Кумтөр кениндеги сакталган уулуу калдыктар кайра иштетилип баштайт. Андан 3,5 миллиард долларлык алтын өндүрүү пландалууда. Кендеги кайра иштетүү иши 2040 жылга чейин жүрөрү кеңешмеде айтылды. Эске салсак, буга чейин Кумтөрдүн ишмердүүлүгү боюнча эсептөө палатасы аудиттик отчетун жарыялаган. Анда Теңиз Бөлтүрүк улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингин башкарып турганда каржылоого 1,9 миллион доллар короткону аныкталган. Кумтөр кендеги сакталган калдыктар кайра иштетилет. Андан 3,5 миллиард долларлык алтын өндүрүү пландалууда. Кумтөр Голд компания ишканасынын жетекчисинин айтымында 2026 жылдан тартып калдыктарды иштетүүдөн жыл сайын 4,7 тоннадай алтын алына баштаары айтылды. Муну менен уулуу калдык сактоочу жайдагы калдыктарды зыянсыз курга каралашма кылып толук кайра иштеп чыгууга болоору айтылды. Эксперттер мындай кадамдар өз кезегинде өлкө экономикасына оң натыйжасын берет дешет. Ошон үчүн баягы илим өнүгүп атат, техника өнүгүп атат, технологиялар өнүгүп атканда туура эле жана калдыктарды кайра иштетүү деп. Бул өткөн күздө дагы маселе көрсөтүлгөн. Ошол жерге баягы кайра иштетүүчү ишкананы курсак деп. Себеби дегенде канчалаган темир тезек, канчалаган мына техникалардын дөңгөлөктөрү, канчалаган кагаз, канчалаган күйүүчү майлардын калдыктары жатат. Ошону бир жанагы сарамжалдуу баягы безотходный производство дейт да. Ошону өнүктүрөбүз деген программа жакшы эле кирген. Менимче уже кадамдар жасалып атат окшойт. Себеби дегенде ал жерде бүт сактап жата бербестен аларды таңгактап экинчи жолу бир иштеткенге башка багыттарга жумшаганга эмне болбосун.
Kumtör Gold компания ишканасында былтыр 17,3 миллиард алтын өндірілген. Анда компания жыл башынан бері салық жана милдеттүү төлөмдөр үчүн 32,1 миллиард сом которгон. Буга чейин Kumtörдүн ишмердүүлүгү боюнча эсептөө палатасы аудиттик отчетун жарыялаган. Анда Теңиз Бөлтүрүк улуттук холдингти башкарып турганда каржылоого 1,9 миллион доллар короткону аныкталган. Мекеме жалпысынан 63 бузууну аныктаган. Акчанын көбү 1 миллион 148,3 миң доллар чет элдик адистердин айлыгына кеткен. Жаңы кеңсенин ижарасына 100,5 миң доллар короткон. Жергиликтүү адистердин майнасына 407,6 миң доллар. Келишимдик негизде иштегендерге 575,8 миң доллар төлөнгөн. Кеңсе эмеректерин алууга, дизайнын иштеп чыгууга 2,3 миллион доллар короткону маалым болгон. Мындан сырткары Kumtör компаниясы улуттук холдингке 32 долбоорду ишке ашырууга каражат бөлгөн. Аны менен катар Теңиз Бөлтүрүк Kumtörдүн 2 машинасын экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова жана фонд жетекчиси Уран Темирбековго берип койгон. Отчетто автоунаардын колдонууга бекер берилгени айтылган. Деген менен Kumtörгө ошол өзгөчө бир статус бергендигин дагы эске алышыбыз керек да. Ал жерде ошол финансын эркин башкарууга. Ошол себепте мына Kumtör өзүбүздө турган бир топ мындай мыкты эле адистерди иштетпесен сырттан тартып келгендиги, өзүбүздөгү эле мына тамак аштан баштап башка өндүрүш үчүн зарыл болгон заттарды, буюмдарды сырттан сатып алып келип аткандыгы. Демек, бул жерде бир коррупциялык кызыкчылыктар бар. Буга байланыштуу Теңиз Бөлтүрүктүн адвокаты маалыматтарды четке каккан билдирүү тараткан. Эске салсак, өлкөдөгү эң ири алтын кенине тышкы башкаруу киргенден бери жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк коррупцияга шек саналып камакка алынган. Башкы прокуратура Kumtörдөн мамлекетке 1 миллиард сомдой зыян келгенин ачыктаган. Алмагүл Эркебай кызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ. Кыргызстанда май куюучу бекетте сатылган бензиндин ар бир литринен салык алуу каралууда. Ал акча жалпы жолдорду кароого жумшаларын айтышты. Транспорт министрлиги мындай идеяны былтыр көтөрүп чыккан. Эми бул мыйзам долбоорун министрлер кабинети парламенттин кароосуна жөнөттү. Бул жерде ким көп жүрсө, ошол көбүрөөк төлөйт деген принцип сунушталууда. Айдоочулардын чөнтөгүнөн канча акча кетери азырынча белгисиз. Анын көлөмүн министрлер кабинети аныктап бермекчи. Мындан сырткары утилдештирүү төлөмүн киргизүү каралууда. Документтин негиздемесинде Кыргызстанда 1,4 миллион автоунаа бар экендиги айтылган. Акчаны жол фондуна которуу сунушталып жатат. Жолдорду карап, оңдоп, түзөп туруш үчүн жылына 10 миллиард сом керек. Ал эми иш жүзүндө 2 миллиард же трассанын 1 чакырымына 100 сомдон бөлүнөт. Бүгүн Ош шаарында акын, философ жана мамлекеттик ишкер Алишер Наваини 9 февраль туулган күнүнө карата эскерүү салтанаты болуп өттү. Иш-чара акындын атын алып жүргөн эс алуу багында өтүп, эстелигине гүл чамбарлар коюлду. Аземге жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана мектеп окуучулары, шаар тургундары катышты. Белгилей кетсек, Алишер Наваи бир гана өзбек элинин эмес, жалпы түрк тилдүү элдин сыймыгы. Ал чыгармачыл инсан эле эмес, мамлекеттик жетекчи катары демократияны колдоп, ар дайым карапайым калктын, искусство адамдарынын таламын талашып, тарыхта калган. 500 жыл мурда жашаганына карабастан, адаби мурасы азыркыга чейин эскерилип, таасирин жоготпогон. Анаты Ош шаарындагы мектепке, эс алуу багына, борбордук көчөлөрдүн бирине ыйгарылган. Odatdagidey 9 fevral günü mana şu yerge Alişer Адаттагыдай эле ар жыл сайын 9 февралда болуучу Алишер Наваини эскерүү иш-чарасын өткөрүп жатабыз. Быйыл жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да катышууда. Иш-чарага Бабур атындагы музыкалык театрдын кызматкерлери даярданып келдик. Максаты келечек муунга улуу инсандын урматын жогорулатып, маалымат жеткирүү. Көрүп келген. Bugünkü tadbirden asosiy maksat gelecek avlodga Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан да күзөтсөңүз болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.